أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب حناجر وتظنون بالله ظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. Ey imanlılar! Allah'ın sizlerge bergen nimetlerini istegile. Jana istegile sizlerge basıp geldi düşmanlar. Jiberdik alarga, biz alarga jiberdik. Borondu, jana sizler körbegen askerleri bizdi. Allah Taalam sizler kılgan işinlerden bardan körüp turat. Alar sizlerge basıp geldi üstüngörden, astыңardan. Jana sizlerden közüngör aylanıp жүрөгүңөр алкынга жетти. Жана Алла Таалага ар түрлүү күмөндөрдү күмөн кыла баштадыңар. Мына ушул жерде мусулмандар сыналды. Алар каттуу титиреди. Жана munafiqler, iki yüzlüler, jana жүрөгүндө оорусу барлар, Allah'ın Resulünün kılgan vaadaları var.
жалган деди. Ошондо алардын ичинен бир жамааты айтты: "Эй Ясриптиктер, бул жерде турганга силерге орун жок, кайткыла." Жана алардын бир жамааты пайгамбардан уруксат сурады. Айтат: "Биздин үйүбүз кароосуз калды" деп. Үйлөрү кароосуз калган жок, алар качканды гана каалап турушат. Эгерде аскерлер аларга бардык тарафынан басып келсе, кийин кафыр боло деп суранса, алар дагы кафыр болушат. Көп убакыт узабай эле ошол чакырыкты кабыл кылышат. Алар буга чейин Алла Таалага вада беришкен, биз артка чегинбейбиз деп Алланын вадасы суралат. Айткын, силерге эч качан пайда бербейт качканыңар, жана уруштан качканыңар, жана өлүмдөн качканыңар эч качан пайда бербейт. Жана силер бир аз эле жыргап жашайсыңар, пайдаланасыңар бул дүйнөдөн. Жана айткын, ким Алла Тааладан силерди сактайт, Алла Таалам силерге жамандык кааласа, же рахматын кааласа, Алладан башка дос, жардамчы таппайсыңар. Жана Аллах билет, силерге тоскоолдук болгондорду, жана досторуна бизге келгиле дегендерди жакшы билет. Алар урушка катышпайт, бир аз гана. Силер үчүн өтө сараң. Аларга коркуу келгенде көрөсүн, көздөрү айланып, өлүмдөн корккон сыяктуу коркушканын көрөсүн. Жана коркуу кеткенден кийин алар силерди тилдейт, каттуу тилдери менен, жана каттуу өткүр тилдери менен силерди тилдейт. Жана жакшылыкка, байлыкка аябай ач көз. Мына ошолар иман келтирген эмес адамдар. Аллах алардын амалдарын четке какты. Алла үчүн мындай кылуу жеңил. Жана алар ойлойт, жамааттар кеткен жок деп. Эгер жамааттар кайра келип калса, алар биз чөлдө болсок, алыста чөлдө болсок, анан силердин кабарыңарды билип турсак деп ойлошот. Эгер силер менен чогуу болсо, алар урушуп деле жыгатпайт. Ахзаб сүрөсүнүн 12-8, 9 аятынан 20-га чейинки аяттар. Бул суратул Ахзаб деп аталып калган себеби ушул аяттар аркылуу келип атат. Себеби Аллах субхана ва таала суратул Ахзабтын 8 аятынан тартып 27 аятка чейинки аяттарда Ахзаб хандак окуясын баяндаган. Ошо себептүү бул сүрөнүн аты Ахзаб сүрөсү, өткөндө айтканбыз. Бүгүнкү сабагыбызда иншалла мына ушул Ахзаб урушу же хандак урушу ошол кандай болгон, ошонун баардыгын Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Каримде 2 рүкүдө баяндаган. Узун аяттарда Аллах субхана ва таала ошол болгон окуяны баяндаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадина Мунавварага көчүп келгенден кийин, 1 жылдан кийин 2-хижриде, 3-2-3 хижриде Бадр урушу болгон. Бадр урушу болгондо Курейштин баардыгы топтолуп, анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен Бадрда уруш болуп, каттуу уруш болгон, мусулмандар жеңишке жеткен. Мусулмандар жеңишке жетип, анан кафирлар жеңилип кайткан. Муну билесиңер. Андан кийин өч алуу максатында Курейш андан кийинки жылы, 3-жылы кайра уруш кылышкан. Бул Ухуд болгон. Ухуд урушунда кайра булар өч алабыз, биз жеңилип калдык, ошондогу үчүбүздү алабыз деп кайра урушка учурушуп, эме кылышып, даярдык көрүшүп, Ухудда кайра уруш болот. Мусулмандар менен кафирлар ортосунда. Бул тарыхтагы экинчи мусулмандар менен кафирлардын ортосундагы каттуу салгылашуу уруш болот. Бунда башында мусулмандар ийгиликке жетишет, жеңет, кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан жерлерди карабаган үчүн акырында жеңилиш не болот? Жеңилип калат мусулмандар. Актыруу жеңилип, 70 адам шахид болот. Андан кийин ошол учурда Абу Суфьян ибн Харб мусулман болгон эмес. Абу Суфьян айтат: "Мауидуна кийинки жылы кайра урушабыз Бадрда" дейт. 4-жылы Бадрда кайра урушабыз деп Абу Суфьян элан кылып кетет. 4-жылы ошол Бадр убакыты болгондо келгенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадина Мунавварадан сахабаларды алып, 1000ге жакын сахабаны алып Бадрга барат. Бул 4-жылы болуп аткан хижри жылы Бадрга барып 1 жума турат, кафирлар келбейт. Абу Суфьян башкалар келбейт. Алар Меккеден чыгат. Чыгып жолдо кел жатып,
баргысы келбей, коркуп, анан ошол жерде тамактарын жеп, талкандарын ичип жеп кайтып келишет. Анан келгенде бүт үй бүлөсүндөгү аялдары калып кеткенде шылдыңдай, силер талкан жегени барыпсыңар деп шылдыңдайт. Уруш болбойт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам барып бир жума туруп кайтып келет. Мына ошону Бадрул Мауид деп айтылат. Бадрул Мауид, вада кылган Бадр. 4-хижриде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам барат келбейт. Анан 4-жыл өткөндөн кийин 5-жыл келгенде еврейлер, яһудилер Мадина Мунавварада акырын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга каршылык кыла баштайт. Негизи Мадина Мунавварада Бани Назир, Бани Курайза деген эки кабила болот. Булар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен сулх кылган, биз менен урушпайбыз, тилишпейбиз. Лакум динукум валия дин деген сулх кылышкан. Келишим болгон. Бирок ошого карабастан булар эмне кылат? Акырын чыккынчылык кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аркасынан түшөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтүргөнгө аракет кылат, башка кылат, көптөгөн фитналарды уюштуруп жүрүшөт. Ошентип жүрүп, анан булардын бирөөсү Мадина Мунавварага, Меккеге барат. Меккеге барып, Меккенин чоңдору менен жолугат. Абу Суфиян менен жолугат. Абу Суфиян ибн Харб менен жолугуп, Абу Суфиянга айтат: "Мына силер 3 жылдан бери урушасыңар, эмеде Ухудда жеңдиңер. Азыр мусулмандар көйүп кеткенге чейин булар жеңип коюш керек. Мусулмандар жок кылып бериш керек. Болбосо булар бизге зыян берет. Силер экөөбүз чогуу жашаганга жакшы, силердин диниңер өзүңөргө, биздин дилибиз өзүбүзгө. Ошон үчүн бул Мухаммадты саллаллаху алейхи вассалам сахабалар жок кылайлык деп мен фикир берет. Фикир бергенде Абу Суфиянга да жагат. Абу Суфиян макул болуп, ошол Меккенин тегерегиндеги кичине бүт кабилелердин баардыгын топтоп, алардын баштары менен сүйлөшүп, макулдук берет. Ошентип Меккеден 3000 адам даяр болот. 3000 адамды Курейштин тегерегиндеги жамааттарды макул кылат. Баягы ким? Хуяй ибн Ахтаб деген адам болот, еврейлердин ошо башчысы. Ошол барып көндүрүп келет. Көндүрүп келгенден кийин караса өздөрү аз. Өздөрү аз себеби яһудилер аз эле болгон. Яһудилер ар дайым аз эле болгон, бирок акчанын баары ушуларда болгон. Булар бай болгон, акчасы көп болгон. Анан булар эмне кылган? Келип туруп, Мадина Мунавварада эң чоң жамаат арабтардын Гатфан деген уру болгон. Гатфан. Ошол Гатфан уруусуну барып, алар менен сүйлөшүп, аларды да көндүрөт. Алар пайгамбарыбыз менен уруш кылган эмес, алардын зыяны деле жок болот. Бирок айтат: "Силер бизге жардам бергиле, ушуну жок кылайлык, анан силерге биз жардам беребиз. Биздин эгин тигиндерден чыгып турган баягы кирешенин 3/1 силерге беребиз" дейт. Еврейлер ушинтип акча менен мусулмандарга каршылык кылганда 3/1 силерге беребиз. Калганын анан силер жылың алып турасыңар деп алар мажбур кылат. Бул Гатфан уруусу аябай урушчак, урушканда жакшы урушкан, төбөгө жакшы минген, жаан аткан кыйын эл болгон. Алар анан ошол акчанын негизинде мейли бизге кирешенин 3/1 берсеңер макул деп, кирешеге кызыгып, акчага кызыгып макулдук берет. Ал Гатфан уруусу 7000ден көп адам болот. 7000ден көп адам бул таяр болду. 1000ге жакын мисалы еврейлер болсун, Курейш келди, жактан 3000, ошентип отуруп 10.000, 12.000, 15.000ге жакын адам топтолот. 15.000ге жакын адам топтолуп, эми булар машвара кылып айтат: "Болду эми, бүттү. Эми биз акыркы биздин эмебиз, бизге бир фурсат, мүмкүнчүлүк, ушу менен биз мусулмандарды жок кылабыз. Булардын тукумун курутабыз, жок кылбасак болбой калды" деген келишим кылышат. Анан ушул келишим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дагы жетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушул кабар жетип келгенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар дайым сахабалар менен машвара кылганда каерде урушабыз? Мадинадан чыгып урушабызбы, же Мадинада туруп урушабызбы деген биринчи машвара болот. Машвара болгондо көпчүлүк сахабалардын фикри болот: "Биз Мадинада туруп уруш кылабыз" дейт. Себеби мурда чыкканыбызда, Ухудка чыкканда жеңилиш болуп калды, жакшы ийгилик болбоду. Ошон үчүн биз Мадинада туруп ушул жерде урушканга даярбыз деп макулдугун берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана Абдуллах ибн Убайдын фикри болот: "Сыртта урушайлы" деген. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көпчүлүккө баш ийип, мейли деп Мадинанын ичинде уруш кылабыз дейт. Бирок Мадинага басып келсе 12.000 адам, 15.000 адамга мусулмандар туруштук бере албай турган учур болот. Себеби мусулмандардын саны 3000 болот. Алар 3 эсе, 4 эсе көп.
Эмне кылабыз дегенде, Салман Фарси разыяллаху анху фикир берет, хандак казабыз дейт. Хандак деген окоп. Түшүнүңөрбү? Хандак казабыз, ошол хандакты казып, окопты казып, урушабыз. Себеби биз Румда уруш кылганда ошондой кылат элек деген фикир бергенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул фикирди жактырат. Жактырып, сахабалар менен чогуу 6 күндүн ичинде хандак казылат, окоп казылат. Мадина Мунавварага баргандар билет, Мадина Мунавваранын тегереги эки тарафында тоо, ортосунда бош жерлер бар. Мына ошону Харра Шаркия, Харра Гарбия дейлет. Я деген күн чыгаткан жагында ачык жери бар. Шимал тарафы тоо, жунуп тарафындагы тоо. Анан гарып тарафыдагы не бар? Ачык жери бар. Эми душман басып келсе, тоодон басып келе албайт. Тоого чыгыш да кыйын, төбө менен башка менен чыгыш да кыйын, келсе баягы тегиз жерден келет. Ошон үчүн эки жолду пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айлантыра тостурат. Ошону Харра Гарбия, Харра Шаркия деп айтылат. Ал-Мадина ма байна харратайн хадиси келет. Мадина эки Харра, эки тоодун ортосунда деген сөз. Ошол ма байна харратайн деген эки аралыкты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам казырат. 6 күндө казышат сахабалар. 6 күндүн ичинде 5 километр, 5 чакырым жерди казышат. Белким 5,5 чакырым жерди казып коюшат. Узундугу 5,5 чакырым болсо, эни балдар 10 метр. Чукурлугу 7-8, кээ бир райоттарда 5-6 метр, 7-8 зыра. Ошончолук чоң аралыкты Мадинаны курчап, булар казып чыгышат, кафир басып келип эсиндеп. Кафирлардан сактануу үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылган. Узундугу канча экен? 5,5 чакырым, аралыгы 10 метрге жакын, чукурлугу 5-6 метрлик окопту пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хандакты казырат. Ошол хандак казып аткан учурда бир окуя болот. Чукурду казып атканда бир чоң таш чыгат. Эч ким анан чыга албайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип айтканда, пайгамбар ана назир дейт. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам өзү түшөт. Анан түшүп баягы базган менен урат. Бир жолу, эки жолу, 3 жолу урганда баягы талкаланат, анап чыгат. Бир урганда талкаланат, сынат, анан жарык чыгат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иншалла, Аллах субханаху таала мага Кисранын, Кайсардын махалларын, орундарын көрсөттү. Алар да биздин астыбызда болот" дейт. Экинчиси айтат: "Ямандын Санаадагы Ямандын хан сарайлары көрүндү. Алар да биздин кол астыбызда болот" деп 3 жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга башарат берет. Бул учур балдар өтө кыйын учур болот. Шаввалдын башы 5-хижриде, Шаввал айынын башында күн суук, ачкачылык, ошол жерде анан сахабалар ачка учурунда баягы эмени казат, окопту казат. Ошондо элдин баардыгы бирден таш байласа, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экиден таш байлаган учурлар болгон. Ошондой кыйын учур болуп, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не кылат? Окоп казат. Анан сахабалар менен кеңешип не кылат? Урушка даярданат. Даярданып, өзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар жайлап, сен беге турасың деп айтып кетет. Андан кийин Курайш, Яхуд, Гатфан бүт баардыгы келет. Келип 20 күн мухасара кылат, ороп алышат. Мадинаны бүт баарын ороп алып, сырттан эч ким киргизбей, чыгарбай ороп алып 20 күн турушат. 20 күн турат, бирок кире албайт. Баягы жерде аттап өтө албайт. Болгону мусулмандардан 7 адам, кафирлардан 4 адам каза болот. Башка эч ким жаракат албайт. Ошо менен 7 күн, 20 күн курчап кетип калышат. Башка эчтеке кыла албай калышат. Ошо курчоо болгон учурда дагы аябай каттуу учур болот. Аллах субханаху ва таала булар келген учурда Аллах субханаху ва таала буларга борон, каттуу шамал жиберишет, рих. Каттуу шамал келип, кумдар алардын беттериге, жүздөрүнө уруп, от чаккан отторуну, пышырган тамактарыны, казандарын бүт баарын одар салат. От жаксы эле өтүп өчүп калат. Курсак ачат да, тамак жейнесе өтүп өчүп калат. Тамагын жейнесе шамал каттуу болот дагы, казанын одарып кетет. Туруп басайын десе, чаң учуп көзүнө кирет. Жунудан лам тарауха. Жана Алла таалам фериштелерин жиберет. Ал фериштелер менен барып, жүрөктөрүнө корку салып, анан булар коркуп 20 күн турушат. 20 күндүн ичинде булар кетсекпи, кетпесекпи деп ар жеке фикирге келишет. Ошол учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
Гатван баягы Мадинада жашаган коом бар да, Гатван деген. Ошо Гатван коомунун уруларынын эң чогу менен сүйлөшөт. Барып айтат: "Сен билесиң, биз менен силердин ортоңордо эчтеке жок. Биздин душманчылыгыбыз жок. Биздин душмандар Ахли Курайш менен жана мынабы яһудилер. Силер болгону акчага кызыгып келатасыңар. Азыр силер кесиңер 7000 адамсыңар. Булар аз эле, биз алар менен кыйналбай күрөшөбүз. Силер кетип эле калган жакшы. Ошолор берген нерсени биз силерге беребиз" дейт. Силер болгону ошол Хайбардан, Машаяктан чыккан 3/1 алам деп атасыңар. Ошол 3/1 кирешени силерге биз берейлик. Силер урушпай эле койгула деген сулукту пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Гатбан урусунун чоңуна айтат. Айткандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анан ошол Мадина Мунавварадагы эки чоң жамаат менен, олардын башталары менен сүйлөшөт. Мадинада эки чоң жамаат бар да, Аус ва Хазрач. Арабтар Аус ва Хазрач. Эки чоң жамааттын амирлерин чакырат. Бирөөсү Саад ибн Убада, экинчиси Саад ибн Муаз. Саад ибн Убада, Саад ибн Муазды чакырат дагы. Айтат: "Мен алар Гатбан менен сүйлөштүм. Эгер алар макул болсо, биз ошолорго чыккан нерсени бергенге даяр болушубуз керек. Силердин оюңар эмне?" дейт. Дегенде Саад ибн Убада, Саад ибн Муаз айтат: "Я Расулалла, бул Аллахтын өкүмүбү? Же өзүңүздүн тарафтан айтып атасызбы?" Дегенде, "Өзүмдүн тарафтан сунуш кылып атам" деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен силерге жамандык кылгым келбейт. Мен Меккеден көчүп келдим, Мадинада көчүп келдим ансарлар арасына. Эми менин себебимден силерге бир кыйынчылык жетпесин, уруш болуп кыйынчылык жетпесин деп, ушул жолду мен өзүм мунасып көрүп атам" дегенде, экөө тең туруп айтат: "Аллахтын өкүмү болбосо, я Расулалла, бизге" дейт, "исламга чейин жахалият доорунда дагы биздин тамагыбызды адамдар эки жол менен гана жеген" деген. Бирөөсү конок болуп келсе курмабызды бергенбиз, экинчиси сатып алып жеген деген. Биз жахалият доорунда деле бирөөгө тамагыбыз берген эмеспиз деген. Тамагыбызды берип коюп жөн жүргөн адам эмеспиз дейт. Биз гайраттуу элбиз. Бизге анын кереги жок. Эгер сиз макул көрсөңүз, бизге кереги жок. Алар урушса урушсун, биз ал келишимге макул эмеспиз деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анда силер айткандай болсун деп, Расулуллах айтат: "Мен силер үчүн кылдым ушуну. Меккеден келип, бизге келип, бизди дагы тынч койбой, бизди дагы уруш кылды деген араңарда адамдар болбосун деп, ушул сунушту айттым" дегенде, "Жок, андай болбойт. Биз сиз менен чогубуз, я Расулаллах" дегенде, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам не болот? Кабыл кылат. Анан ошентип турган учурда Гатбан коомундан бир адам келет. Нуайм ибн Мас'уд разияллаху анху сахаба келип мусулман болот. Гатбандын амирлеринин бирөөсү болот, башчыларынын бирөөсү. Нуайм ибн Мас'уд келип мусулман болот. Мусулман болуп айтат: "Я Расулаллах, сиздин диниңиз хак" дейт. "Ортобузда эчтеке жок, жүзүңүздөн хакыйкат көрүнүп турат. Мен мусулман болдум" дейт. "Бирок менин мусулман болгонумду эч кимге айтпаңыз" дейт. "Коомум билбейт, эч ким билбейт. Сиз жана мен билбейт болду, Алла билсин болду" дейт. Анан айтат: "Мага ылайык бир иш болсо айтыңыз, мен кылайын" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Макул, анда сен барып өзүңдүн ишиңди кыл" деп пайгамбар жибергенде айтат: "Ал-харбу хид'a, ал-харбу худ'a" дейт. Кандай жардам кыла алам дегенде, "Ал-харбу хид'a", урушта саясат кылып кылынат, саясат менен уруш жеңилет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөтөт. Анан Нуайм ибн Мас'уд барып, биринчи барып неме менен Бани Курайза дагы кимдер менен, еврейлер менен, яһудилер менен келишип кылат. Барып айтат: "Силер мени таанысыңар, мен Гатфандан келдим, илгертен доспуз, силер менен сүйлөшөйүн" дейт. "Эмне сүйлөшөсүң?" дегенде айтат: "Мен коркконум, силерден коркуп атамын. Мынабы эртең Гатфан кетип калса, Курейште кетип калса, өзүңөр каласыңар, еврейлер. Азсыңар, кийин силерди мусулмандар тирүү койбойт. Ошон үчүн бирдеке кылыш керек" дегенде, "Сен эмне фикир бересиң?" дегенде айткан: "Сен мындай кылгын" дейт. "Курейштин элдерини жана Гатбандын элдеринин чоңдоруну чакыргын. Чакырып, не кылгын, айткын: ушундай болуп калышы, биз уруш кылып атабыз силер менен чогуу, бирок силер кетип калсаңар бизге кыйын болуп калбасын. Ошого уруш бүткөнгө чейин силердин башчыңар, жетекчиңер бизде туруп турсун. Уруш бүткөндөн кийин силер кете бересиңер" деп сунуш кыл дейт. Алар: "Жакшы айттың, ушундай сунуш жакты бизге дагы" деп сунушун кабыл кылат. Анан Гатбан коомуна барат, Курейшке барып айтат. Бул еврейлер, яһудилер не кылып атат? Силердин чоңуңардын баарын тутуп алып, Мухаммадка, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөзүп берем деп атат.
ушундай маселе болуп атат деген сөздү айтат. Эгер чакырса этият болгула, мен душман эмес, дос катары силерге айтып атам дейт. Дегенде анан алар макул дейт. Анан булар ошол жерде мухасара кылып, ороп алып турушат. Тургандан кийин жума күнү болот. Жума күнү Курайш яхудилерге айтат, эртең ямус сабт, шемби күнү биз чабууду баштайбыз дейт. Чабуулду баштаганда силер биз үстүнөн түшөбүз, силер астынан келгиле. Астынан келгиле, тура тура барыбыз урушуп жок кылайлык деп сунуш берет. Сунуш бергенде Бани Назир кабиласы еврейлер айтат, ямус сабт күнү биз урушпайбыз дейт. Урушпайбыз дейт. Себеби ямус сабт күнү алардын ыйык күндөрү. Жума күнү сыяктуу ишемби күнү алардын ыйык күнү урушканга болбойт дейт. Анда жекшемби күнү уруш кылабыз дейт. Макул деп жекшемби күнү уруш кылабыз деп аткан учурда анан баягы кабар жетет. Алар чакырат чоңдоруну, чакырып еврейлер коноктоп ушул жактан сүйлөшкөндө анан баягы сунуштар айтат. Айтылганда анан айтат, баягы айткан сөзү экен, туура экен. Нуайм ибн Масудтун айткан сөзү чын экен. Булар бизди тутуп алып, чоңдорубузду берип коет экен деп өз ара булар келишпей калат. Еврейлер менен Катфан, Курайш келишпей, бир аз ыры кете баштайт, чырылда баштайт. Анан ошол учурда эле Аллах субханаху ва таала каттуу боронду, жамгырды берет, каттуу суук болот. 20 күн туруп булар анан акыры чыдабай кайтып кетишет. Кайткандын себеби бир тарафынан катуу суук. Курайштер суукка чыдабайт. Меккеде жылуу болот, Мадина Мунаввара суук болот. Мадинада Шамдан суук кабар кеп турат, суук шамал кеп турат. Биринчиси, экинчиси тамак аш калбай калат. Алып келгени бүт баарын жеп бүттү да, жеп бүтүп, союп жеп бүтүп калбай калат. Үчүнчүсү тамак кырганга мүмкүнчүлүк калбай калат. От жагайын десе от күйбөйт. Казанга салса эле кодандар удалып кетет. Ошентип булар тамак аштан башкадан кыйналат дагы. Анан 20 күн болгондон кийин ар-рахил деп анан кеттик Абу Суфьян кетет биринчи. Анан аркасынан баары кетип эмне кылат? Жамаат баары кетип калышат. 20 күн уруш болот, мухасара болот, кийин кетишет. Мына ушул кафирлардын акыркы эң чоң кол салуусу болот. Тарыхта мындай чоң кол салуу болгон эмес. Мына ушуну Ахзаб деп айтылат. Ахзаб хизбтин жама, хизб деген жамаат, Ахзаб деген жамааттар деген сөз. Көптөгөн жамааттар, Бани Назир, Бани Курайза, Курайш, Ахли Курайштин жанындагылар, Катфан бүт бардыгы чогулуп алып туруп, анан кол салган окуя болгон. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала буну Ахзаб деп Куранда баяндаган. Ошолор бардыгы келет, мусулмандар түп такым тамырдан жок кылабыз деп, бирок Аллахнын каалоосу болду, жеңиш болгон жок, кайра жеңилип, уят болуп кетишет. Негизи Фатхул Мубин ушул болгон. Bundan кийин мындай чоң уруш болгон эмес. Майда чүйдө болуп турган, бирок мындай чоң жамаат топтолгон эмес. Ошентип булар акыры жеңилип кайткан. Мына ушул учурдагы окуяны Аллах субханаху ва таала кенен кылып Кур'ан-ы Каримде 2 рүкүдө 8-аяттан 27-28 аятка баяндаган. Ушул жерде Аллах субханаху ва таала Ахзаб сүрөсүндө ушул окуяны баяндаган. Эми Кур'ан-ы Каримде карасаңар, Аллах субханаху ва таала айтат: "Я айюхаллазина аману узкуру ни'маталлахи алейкум." Ey imandуулар, Аллах берген нематтарыңа, Аллахнын нематтарын эстегиле. Изжааткум жунудун фарсална алейхим рихан. Эстегиле жана силерге жунут, аскерлер келди, душмандар келди. Фарсална алейхим рихан. Ал душмандарга биз рих жөнөттүк, боронду жөнөттүк дейт. Куранда риях эки сөз келет балдар. Рих муфрат, риях жам. Түшүнүңөрбү? Рих азап манасында келет. Кур'ан-ы Каримде. Риях nimet bağısına gelir. Riyah kelgen bolsa Allah nimeti bağısına gelir. Düşünüyorsunuz mu? Kur'an-ı Kerim'de İbn Abbas radıyallahu anh aytat, riyah bul Allah'ın nesi azabı, riyah ruhu min ruhillah. Allah'ın nimeti degen. Kede jagımdı çamal kelet. Eme jagımdı bolat, bu riyah bolat. Kede jamgır ne ola şamal bolat, büt bar uçurup ketet, bu azap bolat. Allah Teala aytat, "Farsalna aleyhim rihan." Аларга биз эмне кылдык? Каттуу боронду, каттуу шамалды жибердик. Ва жунудан лам тарауха. Жана силер көрбөгөн периштелерди да жибердик. Алла Тааланын периштелерин түшүргөн, эгер кокус уруш каттуу болуп кеткенде, периштелер сөзсүз турат эле, бирок ага жеткен жок. Бирок Аллах субханаху ва таала алар көрбөгөн, силер көрбөгөн периштелерди жибердик дейт. Ва жунудан лам тарауха, силер көрбөгөн периштелерди жибердик. Ва каналлаху бима та'малуна басира. Allah Taala sizler emne kılıp atkan bolsoңор, andan bарын көрүп турат дейт. Эми силер машвара кылып атасыңар, хандакты казып атасыңар, чукур казып атасыңар, бүт барыны Аллах субханаху ва таала
көрүп билип турат дейт. İz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Jana eştegile al düşmanlar sizlerge bastırıp kirdi min fawqikum. Üstüңөрдөн ayttık şark tarafından, çıkış taraftan geldi. Wa min asfala minkum. Astından geldi. Bani Nazir kabilası astından kol salgan. Wa iz zagatil absar. Jana gözüңөр aylanıp kaldı degen söz. Zagatil absar degen adam gözünün tegeregi aylanıp kalgan üçün aytılат. Adam korkkondo, eşteke bilbey kalganda gözüm ne bolot? Aylanıp kalat. Düşünüyorsunuz mu? Ve izagatil absar ve balagatil kulubul hanajir. Sizlerдің gözüңөр aylanıp, жүрөгүңөр алкымыңарга, кекиртеңерге келди дейт. Адам корккон учурду, не болду? Коркконумдан жүрөгүм түшүп калды дейт бизде. Арабтарда меде айтат экен, балагатил кулубул ханажир дейт. Жүрөктөр алкымга жетти, кекирекке жетти деген сөз. Düşünüyorsunuz mu? Gözüңөр ne oldu? Tegelenip kaldı, aylanıp kaldı. Жүрөгүңөр ордунда эмес, ne oldu? Keketеңere gelip kaldı. Ушундай коркуу катты болду атат. Wa tazunnuna billahi zununa. Jana siler Allah Taalaga ar türlü gümöndördü kıla başladыңар дейт. Эми Алланын айтканы чын бекен, айткан убадалары чын бекен, ушундай болобу, жеңиш болобу, болбойбу деген сөздөрдү айтып, силер не болдуңар? Allah Taalaga ar türlü gümöndördü kıla başladыңар дейт. Өзгөчө munafiktер, эки жүздүү адамдар ар türlü gümöndördү кылышкан, азыр Allah Taala айтат. Hunalika ubtuliyal mu'minun. Mana ушул жерде мусулмандар каттуу сыналды. Wa zulzilu zilzalan şadida. Demek Allah Subhanahu wa Taala uşul uruş arqılı musulmanlar kаттуу сынады. Uşul arqılı Allah Subhanahu wa Taala ne kıldı? Kim muhlis, kim münafık, kim mümin, kim kafir. Büt barını Allah Taala sunu arqılı ne kıldı? Tandap koydu. Bu sınavlar Allah'ın tarafından gelgen. Allah Taala negizinen musulman menen kafirdi ajratış üçün, münafıkты ajratış üçün, jana muhlis bendelerini ajratıp koyuş üçün, köpünçe uşunday sınavlar berет. Ana uşunu aytып атат. Hunalika ubtuliyal mu'minun. Ana uşul жерде müminler kаттуу sınaldı. Wa zulzilu zilzalan şadida. Jana kаттуу bular titirek awalında, kaltıragan, titiregen awalında kaldı deyt. Demek karasaňar başka jol jok. Kişinekey adam bardyk musulmanlar ошол жерде tör tarafını kafirler kurçap algan. Alar күчтүү, 3 есе 4 есе köp, ketpeyt, turat, sırttan kömök kelbeyt, jardam kelbeyt, eştege kelbeyt. Musulmanlarga bir gana ölümden başka eştege görünbey kaldı. Ölümden başka eştege görünbey kaldı. Oşondoy kıyın avaldı Allah Subhanahu wa Taala oşundu bayanda atat izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izagatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa hunalika ubtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan şadida. Andan keyingi ayatda Allah Subhanahu wa Taala oşol uçurdagı munafiqlerden eki yüzüyle avalını aytıp atat. Wa iz yaqulul munafiqun wallazina fi qulubihim marazun ma wa'adana Allah ve rasuluhu illa gurura. Jana eştegen oşol wagtda munafiqler, eki yüzlü adamlar, jana жүрөгүндө dartı var, oru var adamlar aytıştı. Ma wa'adana Allah ve rasuluhu illa gurura. Allah jana Allah'ın Rasulu aytkan wa'dalar bardygy жалган deşti, batıl dedi. Hem Peygamberimiz aytты го, inşallah biz Kaysar'dı, Kisra'nı basıp alabız, alardın dagın nimelerini, nimelerini, baylıkları bize gelet, Sana'dağı, Yaman'dağı baylıklar bize gelet degen sözler aytты da Rasulullah. Aytты, büt bardygy жалган dedi. Ma wa'adana Allah ve rasuluhu illa gurura. Allah'ın Rasulu aytkan sözlerin bardygy жалган dedi. Ve iz qalat taifatu minhum ya ahla Yasrib la muqama lakum. Jana munafiqlerin içinden bir cemaate aytты, ya ahla Yasrib. Ey Yasrib adamları, la muqama lakum. Bul жерде силерге турганыңа болбойт, farji'u dedi. Kaytkıla dedi. Biröөлөр aytты, işengen жок Allah'ın вадасына. Экинчилери, ey Yasrib der. Yasrib деген Madina atı. Madina Munawwara'nın eski atı Yasrib. Keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Madina Taba деп ат койгон. Madina Taba, Tayyiba. Düşünüyorsunuz mu? Yasrib деген, oru деген manasında çıkat. Oşon üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul oru emes, taza, жақсы жер деген. Oşon üçün Madina, Tayyiba, Taba da aytılат. Biroq bu Kur'anda Yasrib деп kayırılgan. Al kafirlerde, münafıkların içinden biröөлөр aytты. Ya ahla Yasrib la muqama lakum. Ey Yasrib'ten gelgen cemaat la muqama lakum. Silerge bul жерге turganга bolboyt dedi. Muqam, maqam, muqam. Eki söz kelet. Maqam degen bu mastar. Muqam degen, maqam degen makanda aytılат. Muqam degen mastar mim mastariya. Bu жерде turganга bolboyt degen söz. La iqamata lakum degen manada. Endi bul жерге turganга bolboyt degeni bul çöl, eştekesi jok. Bul жерде turgandan fayda jok. Düşünüңөрбү? Kayt kıla деп атат. Себеби uruş bolбой атат.
тамак аш жок, күн суук, кыйынчылык, уруштун натыйжасы жок. Ошон үчүн я ахлам ясриб ла муқама лакум. Бул жерде турганын пайдасы жок. Фаржиу, кеткиле деди. Кеткиле деди. Кээ муфассирлер айтат, фаржиу дегени иманыңардан кайткыла деген маанасын айткан. Мунафиктер бири-бириге айтып атат, иманыңардан кайткыла, бул жерде тургандын пайдасы жок деди. Ва ястазину фарикум минхумун набiyya. Эми мунафиктердин ичинен кээ бир жамааты пайгамбарыбыздан келип изин сурайт, уруксат сурайт. Якулуна инна буютана аура. Келип айтышат, биздин үйүбүз бош калды дейт. Эми үйүбүздө эч ким жок, караган адам жок. Үйүбүз барбасак азыр биз мына кафырлар келип тоноп кетет, кирип кетет. Ошон үчүн биз үйүбүзгө барышыбыз керек, үйүбүздү карашыбыз керек деген шылтоо менен мунафиктер келет. Себеби 3000 адам болсо, анын ичинде дагы мунафиктер болгон да. Алар келип бирөөсү эме дейт, үйүбүздө эч ким жок дейт, бирөөсү кайткыла дейт, бирөөсү дагы бирдекен айтат. Ушинтип мусулмандардын шайына качырган, пайгамбарыбызды кычыратылган учурлар болгон. Алла таала айтат: "Ва ястазину фарикум минхумун набiyya якулуна инна буютана аура." Көрдүңөрбү? Алардын ичинен бир жамаат пайгамбардан келип уруксат сурайт. Инна буютана аура. Үйүбүз кароосуз калды, караган эч ким жок дейт. Алла таала айтат: "Ва ма хия би аура." Үйлөрү кароосуз калган жок, андай эмес. Үйүндө адамдар бар дейт. Бала чакасы бар, келини бар, кароолу бар, үйүңөрдү бүт карайтын адамдар бар. Силер жаган айтпасыңар: "И юридуна илля фирара." Болгону силер качкыңар келип турат дейт. Үйүңөргө шылтоо кылып, качкыңар келип турат, бирок үйүңөрдө караганга адамдар бар. Деп туруп Алла таала айтат: "Валау духилат алейхим мин нақтариха." Эгерде аларга, ошол кафирларга Мадинаны бүт тарафынан кафирлар басып келсе, сумма суилул фитна, кийин алардан фитна суралса, эми силер мушрик болгула, динден кайткыла деп сураса, ла тауха ва ма талаббасу биха илля ясира. Сөзсүз кабыл кылышат. Ла тауха, аны кабыл кылышат, ва ма талаббасу биха илля ясира. Көп вакыт күтпөстөн эле ошол сунушту кабыл кылат дейт. Бул деген сөз, булар жалганчы, булар имандан кафирга жакыныраак. Эгерде кафирлар басып келип, алардан бизге кошулгула десе, алар дароо эле ошолорго өткөнгө даяр деп атат. Алар силер менен бир аз эле силерди алаксыкканы аллаган эле турат деп атат. Валау духилат алейхим мин ақтариха сумма суилул фитна. Эгерде аларга Мадинага эгерде бардык тарафынан басып келип калса кафирлар, сумма суилул фитна, кийин мушрикти, ширкти кабыл кылгыла деп алардан суралса, ла тауха, аны кабыл кылышат. Вала ма талаббасу биха илля ясира, бир аз вакыт өтпөй эле аны кабыл кылышат. Бирок алар валакад кан вахадуллах мин кабл. Бирок алар билип койсун деп Алла таала айтып атат, буга чейин Аллах менен вада кылышкан ме деп, ла юаллуна ал-адбар. Артка чегинбейбиз деп. Бул Ухудда булар артка чегинди башка болгондон кийин Ухудда вада берген мунафиктер, эки жүздүүлөр, биз эми уруш болуп калса артка чегинбейбиз. Биз урушабыз, өлгөнгө чейин даярбыз деген вада берген. Алла таала ошону айтат: "Ва лакад кану ахадуллах мин кабл." Буга чейин Алла таалага алар вада берген, ла юаллуна ал-адбар. Артка чегинбейбиз деп. Анында чатка чегинбейбиз деп вада беришкен. "Ва кана ахадуллахи мас'ула." Эми Аллага берген вадалары боюнча алар суралат дейт. Суроосу өзүнчө болот, качкан өзүнчө болот, жалган айтканы өзүнчө болот. Куранда Аллах айтып атат: "Кул ла янфаукумул фирар ин фарартум минал маути ауил катл." Айткын аларга, качып кетүү силерге пайда бербейт. Эгер силер өлүмдөн, уруштан качсаңар деле, качып кетсеңер деле, силерге бул качууңар эч качан пайда бербейт. Ва изан ла туматтауна илля калила. Силерге бул дүйнөдө бир аз эле вакыт берилет дейт. Эми качып кетсеңер деле 5-10 жыл жыргап жашашыңар мүмкүн, бирок кутулбайсыңар, кайра эле Аллахтын астында барасыңар, каттуу азаптарга жолугасыңар деген сөз. Айткын аларга, качуу, өлүмдөн, уруштан качуу силерге эч бир пайда бербейт, илля калила. Кул ман заллази ясимукум миналлах. Жана аларга айткын, ким силерди Алладан сактайт? Аллах силерге жамандык каласа. Ин арада бикум суа. Эгер Аллах жамандык каласа, силерди Аллахтан силерди ким сактайт? Ау арада бикум рахма. Же Алла таалам силерге жакшылык кааласа, аны ким сактап кала алат? Эч ким сактай албайт. Вала яжидуна лахум мин дуниллах валия вала насира. Эми алар Алладан таштап, Алладан башка жакын дос, жана жардамчы да таба албайт дейт. Андан кийинки аят бул деле мунафиктер барасында: "Кад я'ламуллахул муаввиқина минкум вал қаилина ли ихванихим халумма илайна." Жана биз жакшы билебиз дейт.
Силерге тоскоолдук болгондорду wal qailina li ikhwanihim halumma ilayna. Jana үйлөрүнө отуруп алып, бизге келгиле дегенди да жакшы билебиз. Wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Алар урушка аз эле кошулат, аз эле катышат дейт. Мунафиктер ичиндеги барлары мунафиктер эмне урушканга болбойт, үйүмдө эч ким калган жок, бала чакам калды, малым калды, кетип калгандары болду. Урушпай эле коелу дегендери болду. Жана үйүндө отургандары барды мунафиктер. Үйүндө отургандар жөн отурбастан жихадка чыгып шерик болгондорду дагы чакырат эле. Түшүнүңөрбү? Бияка келгиле, эмне кыласыңар, алар менен урушуп, эмне кыласыңар деп үйүндө отуруп алып тигилери узат эле. Ошону Алла Таала айтат: "Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum." Mu'awwiqin деген сөз бузуку деген сөз. Түшүнүңөрбү? Бузуку, тоскоолдук деген мааниси аккая окуудан чыккан. Силердин ичиңердеги бузукларды да билет. Wal qailina li ikhwanihim halumma ilayna. Bir тугандарына бизге келгиле деп жихадта жүргөндөрүн дагы чакырып алгандарын да Аллах билет. Түшүнүңөрбү? Wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Алар урушка келсе дагы өтө аз келет. Эми келбейт, келсе дагы аз гана мөөнөткө келет, качып кетет деп Алла Таала сыпаттап атат. Ашиххатан алейкум. Эми мунафиктердин Алла Таала сыпатын айтып атат. Ашиххатан алейкум. Силер үчүн алар өтө сараң, өтө бакыл. Эми силерге эч бир жакшылыкты каалабайт. Силерге эч бир жакшылыкты каалабайт. Ашиххатан алейкум. Түшүнүңөрбү? Шух деген сөз негизи бухул мал харис. Харис мал бухулду шух деп айтылат араб тилинде. Араб тили өтө бай тил, балдар, бизде мунун таржымасы жок. Харис деген ачык көз деген сөз. Бухул деген сараң деген сөз. Экөөнүн чогулганды шух деп айтылат араб тилинде. Түшүнүңөрбү? Алар жүнөгө аябай ачык көз, жана аябай сараң дейт. Дүнөгө ачык көз, аябай сараң. Кээ бир адам ачык көз болот, бирок берешем болот. Тапса бирөөгө берет. Түшүнүңөрбү? Кээ бир адам ачык көз болот, байлыгы да көп болот, бирөөгө бир тыйын бербейт. Түшүнүктүбү? Мына ушундай адамды шух деп айтылат. Кур'ан-ы Керимде ашиххатан алейкум деп атат. Алар силер үчүн аябай эмне ачык көз жана бакыл дейт. Сараң деп атат. Эми силерге эч бир жадам тийбейт. Пайда бербейт. Силерге бир тиын алардын пайдасы тийбейт деп Алла Таала аларды мунафиктер баяндап атат. Ашиххатан алейкум фа иза жа'ал хауф раайтахум янзуруна илейк тадуру a'yunuhum. Жана аларга коркунуч абал келгенде көрөсүн аларды тадуру a'yunuhum, көздөрү айланып калганына. Келлези югша алейхи минал маут, өлүмдөн корккон сыяктуу. Өлүмдөн корккон адам сыяктуу болуп, көздөрү айланган абалда көрөсүн. Фаиза захабал хауф, абал коркунуу кеткенден кийин салакукум би алсинатин хидадин, силерди тиштейт же силерди тилдейт. Би алсина хидат, ачуу тилдери менен. Силерди ачуу тилдери менен тилдейт дейт. Ашиххатан алал хайр, алар байлыкка аябай ачык көз. Улаика лам ю'мину, мына ушулар иман келтирген жок деп атат Алла. Бул мунафиктер лам ю'мину фа ахбаталлаху а'малахум, иман келтирген жок, алардын амалдарын Алла Таала жокко чыгарды. Ва кана залика алаллах ясира, мындай кылуу Аллага жеңил деп атат. Мунафиктердин дагы бир сыпатын Алла Таала айтты. Алар эмнекен? Коркок болот деп атат. Аларга бир коркунуч абал келгенде тадуру a'yunuhum келлези югша алейхи минал маут, өлүмдөн корккондой көздөрү болот, баягы көздөрү айланып тегеренип, баш айланган адам сыяктуу, өлүмдөн корккон адам сыяктуу абалында калат деп атат. Бул мунафиктердин экинчи жүзүлөрүнүн сыпатын Алла Таала айтып атат. Бирок фаиза захабал хауф, алардан баягы коркуу кеткенден кийин салакукум би алсина хидат. Салака ясбуку деген сөз баягы чага тиштейт, тили менен дейт, тилдейт деген маанада бул жерде. Түшүнүңөрбү? Алар тилдейт, кандай хидат, курч тили менен, жаман заардуу тили менен деген сөз. Кээ бир адамдын тили заар болот, билесиңерби? Аябай жаман ачуу сөздөр айтат. Бул мунафиктардын сыпаты болот. Мунафиктар не болду? Урушка келгенде не болуп калат? Баардыгы мышык болуп калат. Мышыктай болуп, коркуп, үркүп, көзүн мындай жумуп ачып, баш айланып туруп калат. Коркуу кеткенден кийин кайра эле эмне болот? Жаман сөздөр менен мусулмандарды тилдейт.
Тил дегенде бул баягы ганимет малга келгенде бизге келген жок, бизге тийбей калды, өзүңөр бөлүп алдыңар, биз деле уруштук эле, биз деле чок болдук эле деген сөздөрдү айтып, мусулмандарды тилде жамандык кылат. Мына ушул сыпатын Алла Таала айтып атат. Фаиза захабал хауф салакукум би алсина хидат. Көрдүңөрбү? Силерди эмне дейт? Тил дейт. Силер менен урушат би алсина хидат. Ачуу тилдери менен дейт. Ошон үчүн мунафыктын сыпаты коркок болот, тили узун болот. Коркок болот, тили узун болот. Уруш кылбайт, бирок тили менен фитна кылат. Бул жаман адамдар сыпаты болот. Жаман мунафык, эки жүздүү адамдар сыпаты азыр деле ошондой. Өзү коркок болот. Эмне? Дуалдын аркасынан уруш кылат. Бирок тили аябай узун болот. Тили менен захарын чачат, тили менен сени жамандайт, сага зыян берет, тили менен бүт бар фитналарды кылат. Мына ушундай сыпаттуу адамдарды Алла Таала айтып атат. Тадуру a'yunuhum kallazi yughsha alayhim min al-maut fa iza zahaba al-khawf salaqukum bi alsina hidad. Көрдүңөрбү? Алла силерди эмне кылат дейт? Чагат силерди. Силерди жамандайт, тиштейт силерди ачуу тилдери менен. Ашихатан алал хайр да айтып атат. Алар байлыкка аябай ачуу көз. Байлыкка аябай ачуу көз жана сараң эчтеке бербейт. Улаика лам ю'мину. Олар иман келтирген жок. Fa ahbatallahu a'malahum. Алла Таала алардын амалдарын жокко чыгарды. Wa kana zalika 'ala Allah yasira. Мындай кылуу Аллахка жеңил дейт. Yahsabuna al-ahzab lam yazhabu. Munafiqlar ойлойт, жамааттар, баягы келген душмандар лам yazhabu кеткен жок деп. Yahsabuna al-ahzab lam yazhabu. Кеткен жок деп ойлошот. Wa iyyatil ahzab, эгерде ал ахзабтар кайра кеп калса, жамааттар кайра келсе душмандар, yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Алар үмүт кылышат, биз чөлдө эле калсак деп. Madinaga kelbestен алыста чөлдө эле турсак, yas'aluna an anba'ikum. Алыстан туруп силердин кабарыңарды угуп турсак деп үмүт кылышат. Walau kanu fiikum ma qatalu illa qalila. Эгер силер менен чогуу болсо деле, силер менен урушуп жыргатпайт, бир аз эле урушуп коет деп атат Аллах субханаху таала. Жана алардын коркоктугун айтып атат Алла Таала. Улар ушунчалык коркок, алар 20 күн ороп кийин кетти да. Кетип калса деле алар кеткен жок деп ойлошот. Кетти, Курайш кетти, Бани Курайза кетти, Гатпан кетти, бүт баары кетти. Ошол кетип калса деле булар Мадинанын ичинде коркуп жүрө беришкен. Ошону айтты Алла Таала. Яхсабуна ал-ахсаба лам yazhabu. Көрдүңөрбү? Алар баягы бизи басып турган, курчап турган душмандар кеткен жок деп ойлошот. Wa iyyatil ahzabu. Эгер Алла Таала айтты, кайра бая жамаат кайра келип калса, урушканы кафирлар. Yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Баягы Мадинанын ичинде жүргөн мунафиктардын бардыгы үмүт кылат, Мадинанын ичинде эмес, сыртында жүрсөк кандай жакшы эле деп. Уруштан алыс болуп, сыртында туруп, яс'алуна ан анбаикум. Силердин кабарыңарды билип турсак жакшы эле дешет. Эми коркоктук кылып атат да кайра эле. Биз чыгып кетсек, алыста туруп, экөө урушса, анан алардын акбарын биз билип турсак деп үмүт кылышат. Алла Таала айтты: "Валау аннахум валау кану фикум ма qatalu illa qalila." Эгер силер менен чогуу Мадинада болсо деле, силер менен урушуп жыргатпайт деп атат. Жыргатпайт. Булар ушундай коркок ахмак эл деп атат. Демек Аллах субханаху таала ушинтип ахзабты баяндаган. Бул жерде Аллах субханаху таала мусулмандарды, мухлистерди ким экенин белгилеп койду. Мунафиктердин акыбалын баяндады, алардын сүрөттөрүнү, алардын адаттарынын белгилерин айтып кетти. Жалганчы, шылтоосу көп, сөзүндө турбаган, уадасына турбаган, коркок, уруш кыла албаган, тили узун, тилдери зар деп Аллах субханаху таала жаман сыпаттарын айтып кетти. Жана мусулмандарды алар эмне иманга бекем, ошо иманына жараша сыноо болду. Сыноого жараша Алла Таала жазайы хайыр бериштигин дагы ахиретте эскертип кетти. Бул учурлардан негизги сабак Аллах субханаху таала Аллахнын нусраты келет. Ала инна насраллахи кариб. Келет. Бирок вактылуу сыноо болгондо мусулмандын иши тасаббут. Сабыр кылыш керек, бекем болуш керек. Тааллук ма Алла менен байланыш түзүш керек. Алла менен байланыш түзүш керек. Кажалат болуштун кереги жок. Түшүнүктүбү? Зикрулла, дуа, Алла менен байланыш. Иншалла Аллах субханаху таала бул акыбалдан мусулмандарды чыгарат. Ар дайым чыгарып келген чыгарат. Ошон үчүн Аллах субханаху таала ушул сүрөттөрдү мусулмандар башында коркту, кыжалат болду. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылып, башкалар дуа кылып, сахабалар дуа кылып, Аллахтын жардамы келип, акырында алар киргенге батын алган жок, кире алган жок. Кире алган жок, 20 күн ичинде өздөрү кор болуп, кыжалат болуп, тамак ашы жок, үшүп, кыйналган абалда кайтып кетишти.
Çünkü ошон үчүн уламалар бул Ахзаб не болгон Фатхул Мубин болгон дейт. Ушундан баштап эле Фатх башталган дейт. Bundan кийин эми дүйнөнүн кафырлары мындай чоң жамаат болуп мусулмандарга каршы чыга алган эмес. Анча мынча кичинекей уруштар болуп турган, бирок чоң жамаат келип басып алып жок кылабыз деген боло алган эмес. Себеби күчү да сүрүү да жеткен эмес. Күчү да башкасы жеткен эмес. Себеби мусулмандар өзүнүн күчтүү экендигини, дини хакыйкат экендигини, мусулмандар иманы бекем экендигини көрсөтүп коюшту. Мындан кийинки абалдарды Алла Таалам жеңилдеткен. Ошон үчүн муну Фатхул Мубин деп дагы аталат. Түшүнүктүү? Ошон үчүн акыбал келет турган нерсе Алла Таалам баарын жеңил кылсын. Ал учурда ызычуу кылбастан, сабырдуулук менен, зикир менен, тааллук ма Алла менен, дуа менен чыгып кетиш керек. Башка жолу жок. Жана Кур'ан хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалам айткан өкүмдөрдүн бүт бардыгына даяр туруш керек. Ошондо мусулмандарга жеңиш болот. Анан шултоодо айта берсең, качкың эле келе берсе, жерде тура албасаң, айткан сөзүңдө тура албасаң, коркок болсоң, бул жакшы сыпат эмес. Мусулман коркок болбош керек, эри жүрөк болуш керек, берешем болуш керек. Алланын өкүмү келгенде баардык нерсеге даяр туруш керек. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта